Саламатсыңарбы? Биз дизайн боюнча маанилүү нерселерди улантабыз. Анан дагы DAX формулаларга токтолобуз. Буюрса. Негизинен эле мурунку сабакта караганбыз. Ушундай страницалар мындайча айтканда ушул беттер болот деп. Анан эң негизгиси ушул ар бир Power BI'дин бетинде ушул кандайдыр бир маанилүү показательдерди көрсөткөн болсо аябай жакшы болот. Мисалы эң биринчи главная деп коелу. Главнаяга мындай эң негизги көрсөткүчтөрдү чыгарып койсок болот, мисалы. Андан кийинкиге мисалы доход депчи кирешелерди, андан кийин балким мисалы расход болуп калат, мисалы. Расход болушу мүмкүн. Кийинкиге мисалы чистая прибыль жөнүндө же болбосо дагы кайсыл зарплаталар жөнүндө кылып койсок болот, мисалы. ЗП деп. Зарплаталар кимге канча берилип атат, кандай кетип атат, ушулор жөнүндө. Кыскасы ушул страницаларга дагы маанилүү, мисалы продажа кандай кетип атат, продажа жөнүндө толук маалыматтарды чыгарып кое тургандай страница кылып, ушундайларды биз каалагандай кылып, биз каалагандай дегенде дагы мындай кандайдыр бир логикага туура келген кылып алсак, бул дайыма жакшы болот. Андан кийинки маанилүү нерсе бул дизайн. Дизайн бул представление дегендин ичинде, мисалы ушул жерден дизайндын түрлөрүн тандасак болот. Аркы фон кайсыны тандасак, мисалы муну тандасак дегендейчи, аркы фондорду дизайн. Бул дизайнды тандоодо эң негизгиси мисалы компаниянын өзүнүн логотиби бар го. Мисалы бир компаниянын маалыматтарын визуализация, анализ кылып атабыз да. Анан ошол компаниянын негизги светин алсак аябай жакшы болот да. Бул жерден каалагандай кылып мындай өзгөртүп алсак деле болот, өзүбүз каалагандайчы. Мисалы Билайндыкы сары менен кара түс колдонулат да. Демек биздин дагы дизайндарыбызга сары менен караны колдонсок мындай жакшы болот да. Анан дагы бул визуализацияны көргөндө эле, бул Билайн компаниясы экен, же болбосо дагы ушундай Coca-Cola экен деген сыяктуу биринчи көргөн адамга деле ошол мындайча айтканда ошол дизайн аркылуу дагы өзүнө тартыш керек да. Ошондой эле мисалы көп эле башка дизайндарды карасак деле, мисалы бул жерде дагы бир визуализация бар экен, мисалы интернетте. Интернетте дегенде бул биздин личный кабинетибизде изучить деген кнопка бар. Ошол изучить дегенди бассак, ичинде ар кандай бизге мындай материалдар бар да. Мисалы обученияга, окуп үйрөнгөнгө, новые возможности дейт, кандай функциялар менен таанышып чыкканга Power BI'дин мындай ушул сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдү дагы түзүп берген. Демек, кандайдыр бир компаниянын өзүнүн дизайнын коюп алсак дагы өтө ыңгайлуу болот. Анан мисалы ушу представление дегендин ичине кирсек, бул жерде просмотр страницы дегенди бассак, мына негизинен дизайн кандай көрүнөт, ошол нерсени көрсөтүп берет. Мындай жасап алабыз, анан кандай көрүнөт, мисалы ошону билип алсак болот. Мындайча айтканда, мисалы өзүңөр көргөндөй эле бул дизайнды ноутбукка, мындай компьютерге ылайыктуу же болбосо ошол форматта жасалып атат да. Ал эми мисалы биз айтпадык белек, Power BI мисалы mobile деген бар депчи. Ал Power BI mobileга өзүнчө дизайн кылабыз да. Мындайча айтканда, жанагы
компьютерге чыкканда эле мобайлга чыгарсак бул анча жакшы болбой калат да. Элестетиңиз, компьютердики бул кадимкидей эле мындай узунура, мындай туурасы узун, анан узундугу кыска болуп атпайбы? Бизде мобайлда болсо тескеринче болот да. Анан ошого да мисалы жасап алыш үчүн мындайынан мобайлда мисалы мындай дизайн болсо деп өзүңөр каалагандай ушуларды коюп койсок болот. Ошол эле показательдерди бизге мындай даяр кылып чыгарып берет. Анан мисалы муну ылдыйраак кылып коем. Кыскасы кандай көрүнүш керек ошол нерсени. Количество мисалы бул жакта турса, анан бул жер мындайынан деп ушуга жараша ылайыктуу кылып биз кое берсек болот. Бул сел деген бир аз чоңураак болуш керек экен, деп мисал үчүнчү. Ушундайынан кылып дагы бул кандай мындай ыңгайлуу болгондой болуп турса, же болбосо кандай жакшы көрүнө турган болсо ошондой кылып биз жасай берсек бул жактан. Мындайча айтканда Power BI десктопко же болбосо жалпы эле компьютерлерге ыңгайлаштырып жасаган нерселер бияка даяр чыгат, ошолорду эле ушинтип коюп коебуз да. Дизайндарын дагы өзгөртүп ушул нерселерди кылып койсок болот. Телефондон кандай көрүнөрүн. Анан бизде дизайндарын тандадык, мисалы же болбосо артка кетип атам. Качан даяр болгон соң бул бардык нерсенин бардыгы тең. Биз уже муну эмне кылышыбыз керек? Мындайча айтканда башкалар менен бөлүшүбүз керек да даяр болгондо. Бирок ага чейинки дагы бир тема бул DAX формулаларды колдонуу да. DAX формулаларды өзүңүздөр билгендей, могу быстрая мера деген менен басып, же болбосо создать меру дегенди басып, бул жерде кандайдыр бир формулалар түзө алабыз. Мисалы, чистый прибыль бул доходдон расходду алганга барабар, же болбосо ушул сыяктуулардын баарын тең жазып алсак болот. Негизинен DAX формулалар жана Excel'деги эле формулалардай, мындай эч кандай оорчулугу деле жок. Анан интернетке неме деп жазсак, справочник DAX деп жазсак, ушундай бизге китепти чыгарып берет. Бул жакта орусча берилген. Ушул жерлерде ар бир функция кандай иштейт, мисалы blank деген бул бош эле, бош жер, мисалы пустое значение деп. Concatenate деген же болбосо concatenate text дейт, кандай объединение текста дейт, эки текстти байланыштыруу, кошуу дейт. Формат, value, find, search деп кыскасы ушул негизги нерселердин баардыгын түшүндүргөндө булар текстовый функциялар болуп эсептелет. Логический функцияларга мисалы if, true, false деген ушулардын баардыгы тең берилген дагы. Анан булардын ичине кирип дагы түшүнсөк болот. Мисалы true, false'ту түшүнбөй атсак, муну басып койсок, бизге мынакей true, false'го келип калат да. True, false'ту бул жактан карайбыз. Ошондой эле эгерде мисалы кандайдыр бир каталар же болбосо суроолор чыкса, Google'га эле жаза беребиз. Google'га эле жазып издей беребиз. Мисалы үчүн Power BI'дан бир ката чыккандачы, же болбосо суроолор жаралганда Power BI'дын мындайча айтканда жааматы, аны колдонуучулар дүйнө жүзүндө болгондуктан любой эле сурооңорго жооп таба алабыз да. Любой эле суроого жооп таба алабыз. Демек, дизайн DAX формулаларын колдонгонду үйрөндүк.